Аузу биллахи минешшайтанир рajim. Бисмиллахир рахим. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Жана ошондой эле пайгамбарыбызга ыйман келтирген жалпы мусулмандарга Аллахтын тынчтыгы жана берекеси болсун. Амансыздарбы урматтуу араб тилин үйрөнүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз сиздер менен ушул тапта аябай маанилүү болгон сабактарды өтүп жатабыз. Куран жана сүннөттүн тили болгон араб тилин өздөштүрүп келе жатасыздар деген ойдомун. Кудай таалам сиздердин кадамыңыздарды бекем кылсын жана ошондой эле жүрөгүңүздөргө илимге болгон кызыгууну салсын. Андай эмесе урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде сиздер араб тилин мындан да жакшы, жеңил үйрөнөм десеңиздер, сөзсүз кайдыгер карабай Ашур Али Маулянын устаздын китебин алыңыздар. Ушул сажда китебин ала турган болсоңуздар, сиздерге араб тилин жеңил, мыкты деңгээлде үйрөтөт. Андай эмесе биз азыр сиздер менен 21 видео сабагыбызды баштайбыз. 21 видеобуздун темасы дагы ошол мурдагы эле өтүп жаткан, мурдакы сабактарыбызда өткөн ла бөлүкчөсүнүн кызматы тууралуу болот. Ла бөлүкчөсү аяттарда дагы келген жана ошондой эле хадистерде дагы келет. Биз мурдакы сабактарыбызда ла бөлүкчөсүнүн аяттарда келген варианттарын көргөзүп бердик. Азыр болсо биз сиздерге ла бөлүкчөсүнүн хадистерде келген кызматын, хадистерде келгени боюнча мисалдарды алып келебиз сиздерге. Караңыздар, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келип атат. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама. Кала дегени айтты деген сөз. Кала айтты, Расулу элчиси, Аллахи деген Аллахтын элчиси. Хи деп бул жерде касра болуп атат. Бул жерде нын деген мүчөсүн берет да. Эгерде сөздүн аягы касра болсо, нын деген мүчөнү берет. Алланын элчиси айтты. Саллаллаху алейхи вассалам. Алланын элчиси айтты. Ла ядхулу. Ядхулу десек кирет болот, Ядхулу десек кирет болот. Ла ядхулу десек кирбейт болот да. Ла ядхулу дей турган болсок кирбейт. Әл джанната, жаннатка кирбейт, бейишке кирбейт. Бул жерде мына кантип жаннатта дегенде аягы фатха болуп атат. Ушул жерде эки маанини берет. Жаннатты, бейишти жана ошондой эле бейишке деген эки маанини билдирет фатха. Бул толуктоош деп коет кыргыз тилинде. Тике толуктоош жана кыйыр толуктоошту билдирет. Эгерде кыргыз тилин жакшы билгендер болсо, тике толуктоошту жана ошондой эле кыйыр толуктоошту билдирет. Ал жанната десе бейишке, ла ядхулу десек демек кирбейт экен. Ал жанната бейишке кирбейт. Котиун, котиун деген үзүүчү. Же болбосом туугандык мамилени үзүүчү. Туугандыкты үзүүчү, туугандык мамилени үзүүчү бейишке кирбейт деп жатат. Ла ядхулул жанната котиун. Туугандык мамилени үзүүчү бейишке кирбейт деп айтат. Дагы бир нерсени эскерте кетем, урматтуу мусулман бир туугандар. Колубуздан келсе ушул хадистерди жаттап алалы. Арабчасы менен айта турган болсок, бир жерде бул абдан нурун аля нур болот да. Нур үстүнө нур болот. Эми кийинкисинде караңыздар, экинчи хадисте Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Кала дегенди айтты, айтты, Расулу элчиси, Аллахи Алланын элчиси. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты, ага салам салаваттар болсун деген манинде. Ла ядхулу. Ядхулу десек кирет. Ла ядхулу дей турган болсок кирбейт болот. Ла ядхулу кирбейт. Ал жанната бейишке кирбейт. Ла ядхулул жанната бейишке кирбейт. Наммамун ушакчы бейишке кирбейт. Ла ядхулул жанната наммамун ушакчы бейишке кирбейт деп айтып атат. Ядхулу десек кирет, ла ядхулу кирбейт, ал жанната бейишке, наммамун ушакчы бейишке кирбейт дейт.
ушакчы бейишке кирбейт. Андан кейін 3-ші хадисте Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама, Қала айтты Расулу елчisi Аллахи, Алланың елчisi айтты саллаллаху алейхи вассалама, аға Аллахтың салам салаваттары болсын, Ла ядхулул джанната қаттатун. Ла ядхулу, ядхулу десек кирет, ла ядхулу десек кирбейт болады. Демек манини тескерге бурат. Ла ядхулу десек кирбейт. Ал джанната бейишке кирбейт. Қаттатун деген чағымчы бейишке кирбейт. Ла ядхулул джанната қаттатун чағымчы бейишке кирбейт. Равахул Бухари дейт. Бухари риваяты, имам Бухари қылған риваят. Қаттатун десе бұл жерде чағымчы болады. Қаттатун десе чағымчы болады. Урматтуу достор, бир кичине жарнамалык мүнөттөргө кезек берсеңиздер, эгерде сиздер орус тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар же англис тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, бизде англис тили жана орус тили китептери дагы бар. Буларды алып сонун ыкма менен үйрөнсөңүздөр болот. Орус тили 4 бөлүктөн турат. Биринчиси бул өткөн чак, учур чак, келер чак, совершенный вид, несовершенный вид. Кепилдик берип айтам, бул китепте сиздер билбеген көптөгөн темалар бар. Ал эми экинчи китеп, экинчи бөлүгү болсо, бул орус тилиндеги падеждерди үйрөтөт, сөздөрдүн окончанияларын үйрөтөт. Кандай окончания койсо кандай болот. Жана ошондой эле татал сүйлөмдөр дагы бар. Үчүнчү китеп болсо, достор, үчүнчү китеп бул сөз байлыкты үйрөтөт. Словарный запас деп коет. Орусча мына ошол сөздөрдү, биздин сөз байлыгыбызды байытуу жолдорун үйрөтөт. Бул көбүнчөсү разговорный, сүйлөшүү, баарлашуу темалары көп бул темада. Жана ошондой эле 4-чү бөлүгү фонетика, бул кичинекей эле китеп. Бул фонетика сиздерге орус тилиндеги сөздөрдүн окулушун үйрөтөт. Ал эми англис тили китебине кезек берсек, англис тили китеби болсо, бул сиздерге англис тилиндеги сөздөрдүн окулуштарын дагы үйрөтөт, фонетикасы дагы бар, жана ошондой эле грамматикасы дагы бар. Англис тили болгону бир эле китеп, бирок ичинде 2 тема бар, фонетика жана грамматикасы бар, урматтуу достор. Эгерде китеп алууну кааласаңыздар, экрандагы телефон номерлерге байланышсаңыздар болот. 709 28 75 71 709 28 75 71. Андан кейін Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама, Қала айтты Расулу елчisi Аллахи, Алланың елчisi айтты саллаллаху алейхи вассалам, аға Алланың салам салаваттары болсын. Ла ядхулу, ядхулу десек кирет, ла ядхулу дей тұрған болсақ кирбейт болады. Ла ядхулу кирбейт ал джанната бейишке кирбейт. Ла ядхулу джанната бейишке кирбейт. Маннанун, маннанун деген милдет кылуучу. Тагырага кененирээк айта турган болсок, кылган жакшылыгын милдет кылуучу бейишке кирбейт. Бул хадисти дагы жаттап алабыз, урматтуу бир туугандар. Ла ядхулу кирбейт ал джанната бейишке, маннанун милдет кылуучу, кылган жакшылыгын милдет кылуучу бейишке кирбейт. Равахун Насаи, имам Насаи кылган риваят экен. Андан кийин Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама, Алланың элчиси айтты. Ла ядхулу, ядхулу десек кирет. Ла ядхулу дей турган болсок кирбейт болот. Ла ядхулу кирбейт ал джанната, джанната десек бейишке кирбейт. Кирбейт дайюсун, дайюс бейишке кирбейт. Алланың элчиси айтты, дайюс бейишке кирбейт. Дайюс дегени бул өзүнө жакын болгон аялдарды, эже карындаштарын, апасын кызганбаган эркекти дайюс дейт. Бейишке дайюс кирбейт деп айтты. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама, Расулуллахи, Расул элчиси Аллахи, Алланың элчиси айтты. Ла ядхулу, ла ядхулу, ядхулу десек кирет,
La yadkhulu dей турган болсок, кирбейт. Ал джанната, джаннатка, бейишке кирбейт. Бейишке кирбейт. Аққун. Аққун, ақ болгон адам. Ата енесине ақ болгон адам бейишке кирбейт. Ата енесине ақ болгон адам бейишке кирбейт. Же ата енесин укпаган, тилин албаган, моюн сунбаган перзент бейишке кирбейт деген мааниде. Раваху Ахмад, имам Ахмад риваяты. Андан кийинкисине көңүл буруңуздар. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Кала айтты Расулу элчиси Аллахи, Алланын элчиси айтты. Ла ядхулу, ядхулу десе кирет. Ла ядхулу десе кирбейт. Ал джанната, бейишке кирбейт. Хиббун, хиббун дегени алдамчы, калпычы. Хиббун, бейишке алдамчы кирбейт. Вала маннанун, вала маннанун. Вала деген дагы деген сөздө, дагы деп танып атат да. Вала маннанун, милдет кылуучу дагы кирбейт. Вала бахилун, жана ичитар сараң дагы кирбейт. Сараң дагы кирбейт. Вала дегенде дагы деп таңгыч формада дагы деген маанини билдирет да. Ошондо мындай болот. Хадистин толук бир мааниси бейишке алдамчы, милдет кылуучу дагы, сараң дагы кирбейт деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Раваху Тирмизи, имам Тирмизи риваяты. Демек, бул жерде көрдүңүздөрбү? Ла ядхулу десе кирбейт экен, ал джанната бейишке, хиббун десе алдамчы, калпычы болот экен. Вала деген дагы, дагы деген тануу маанисинде. Маннанун деген милдет кылуучу. Вала бахилун, вала дегенде дагы бул жерде дагы болот. Бахилун деген ичи тар. Бейишке калпычы, милдет кылуучу дагы, ичи тар дагы кирбейт деп мына ушундай мааниде которулат, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ошентип биздин 21 сабагыбыз аягына келип чыкты. Эгерде сиздер араб тилин мыкты деңгээлде жакшы өздөштүрүүнү каалаган болсоңуздар, сөзсүз Ашур Али уулу Маулян устаздын Сажида аттуу китебин алыңыздар. Сиздер араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнөсүздөр, Кудай буйруса. Эгерде сиздерге араб тилинен устаз керек болуп калган болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. 0709 28 75 71 0709 28 75 71. Урматтуу мусулман бир туугандар, сөзсүз бул сабакты башка бирөөлөр менен бөлүшүп коюңуздар. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аддаллу алал хайри кафаилихи", ким бир жакшылыкты көргөзгөн адам аны аткаргандай сооп алат дейт. Эгерде сиздер аркылуу биздин бул видео сабагыбыз башкаларга жетип барган болсо, сиздер дагы чоң соопторго каласыздар иншалла. Андай эмсе кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Аладдин Исламидинов болдум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.